Садыр Жапаров үстүздөгү жылдын 11-январында өткөн президенттик шайлоого катышуу үчүн Жээнбековдордон $10 миллион алган. Ошондуктан аларды жоопкерчиликке тартпайт, камай албайт. Бул тууралуу камактагы активист Мелис Аспековдун абактан жазган катында айтылат. Маалымат анын Фейсбуктагы расмий баракчасына жарыяланды. Республикалык штаб шайлоого болгону 40 миллион сомдун тегерегиндеги каражат сарптаганын жарыя кылды. Мындай чоң мыйзам бузууну кандай түшүнсөк болот деп Садыр Жапаровдун өзүнө бардым. Ал эгерде бардык чыгымдарды ачык көрсөтсөк, көп салык төлөйбүз. Жаңы келип мынча сумманы кайдан алдың деп эл бизди жеп коет. Мен шайлоого Жээнбековдордон $10 миллион алдым деп ачык эле айтты. Ар бир дуанга $1 миллион кетти. Ысык көлгө $2 миллион бердим деген деп жазган Аспеков. Ал президенттик шайлоо учурунда Жапаровдун Чүй облусунун координатору болуп бер деген сунушун кабыл алганын, аталган аймак үчүн эле $1 миллион каражатты 3 бөлүп бергенин, сөзү кур болбош үчүн ар бир райондун координаторлорунун паспорт көчүрмөлөрү менен шайлоого алган каражаттарынын кол каттары далил боло алаарын кошумчалаган. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров бул билдирүүгө комментарий берип, жалган жала жапканы үчүн Аспековду сотко бере турганын маалымдады. Бул караанда калп, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жакка бурууга жан далбас уруп жатканы кимге болбосун түшүнүктүү. Бул максатта Аспеков жалган билдирүү таратып, өлкөдөгү таанымал адамдардын ысымын колдонуу жолу менен элди алаксытууга аракет кылууда деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Мелис Аспековдун буга чейин кыйноолорго кабылганы тууралуу маалымат тараган. Анын Фейсбуктагы расмий баракчасына жазылган маалыматта 3 айдын ичинде УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын жетекчиси Бекбосун Абсатаровдун түзмө-түз буйругу менен кол алдындагылар кыйнап бүтүштү деп жазылган. Аспеков бул аракеттер Сыймык Жапекеевке каршы жалган көрсөтмө алуу үчүн жасалып жатканын айткан. Талап кылгандары тергөө менен кызматташып, Сыймык Жапекеевке жалган жала жаап, чындыкка дал келбеген көрсөтмө алуу. Ошондо гана мени үй камагына бошотобуз деген. Адамгерчиликке жатпаган ыкмаларын кылышууда. Мага психологиялык жана физикалык жактан залака келтиришти деп жазган ал. Ошондой эле Аспековдун божомолунда Бекбосун Абсатаров 2009-жылы бозгун президент Курманбек Бакиевдин режимин сындаган журналисттерге кол салууга түз байланышы бар. УКМК болсо Мелис Аспековдун кыйноолорго кабылганын четке кагып, анын аракеттерин коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруу аракети катары баалайт. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек пара алууга айыпталган Мелис Аспеков мамлекет башчыны каралагысы, анын кадыр баркын түшүргүсү келип жатат. Аспеков башаламандык уюштурган жана калп билдирүүлөрдү жасап көнгөн, бирок ар бир нерсенин чеги болушу керек деп билдирди. 10-январда 1-Май райондук сотунун чечими менен активисттер Мелис Аспеков жана Улан Жураев Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынган. УКМК алар бул ишканадан $250 миң пара талап кылганын, сотко чейинки териштирүү жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренесинин негизинде жүрүп жатканын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган.